Arkadan geliyor iyi. Sekiz gel, sekiz dokuz. Sekiz, kal dokuz sende kal. Gel dokuz gel. Gel böyle, hadi böyle karı koşu gel. Sekiz. Sekiz gel. 10. 11 gel. Topla. 11. Kayık atayım mı? Aman. Beton. Görgüle. Şimdi problem başta var. 12. Şemegenler gel buraya. Hey 12 gel, 13 gel. Ассалауму алейкум, жалпы жумрай жұрт. Бүгін бізде Талас облысында чоң жақсы самалық болып атат. Бұл Қырғызстанда туылған қол туыма тай чемпионаты республикалық деңгейде өтіп жатат. Біраз қысқаша тоқталсақ, бұл демилге ушу былтыр 2024 жылы биринчи жолу уюштурулган. Ал кезде Талас областынын ичинде гана болгон. Быйыл Кудайдын буйругу менен бул масштаб чоңоюп атат. Бүгүнкү күндө мына республикалык деңгээлде колтума тайлар чогулуп атат. Ошонун башына себепкер болгон биздин ушу Жанышбек аксакалыбыз. Жанышбек аксакалыбыз да өмүр бою ат чабып, ат таптап, сайыпкерлик өнөрдү аркалаган. Ошол демилгени акыркы жылы ушу кыргыздын асыл тукум жылкылары өнүксүн, жылкы чарбачылыктары өнүксүн деген максатта ушу колтумаларды аныктайлы, тайларды аныктайлы, мыктыларды чарбаларды аныктайлы максатында ушул тай жарыштар уюштурулуп, мына Кудай буйрса, экинчи жыл өтүп атканса да, ушу масштабы чоңоюп, жалпы республикалык деңгээлде мыкты тайларды чогулуп турат биздин ушу Талас өрөөнүндө. Ушул учурдан пайдаланып, ушу уюштуруучу тарапка терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай демилгелер көп болсун, кыргыздын улуттук ат чабышы өнүксүн. Бул Талас областында Аккула ат чабыш федерациясы бар. Ошол Аккула ат чабыш федерациясында ушул ишти колго алып, быйыл бул жерде Жанышбек аталар кубагына тай чемпионатына байгесин уюштуруп бератса, ал эми биздин Талас областында Аккула ат чабыш федерациясынын президенти Дуулат Саматов эйр азаматыбыз бар. Алар федерацияда бул демилгени колго алып, бүгүнкү күндө кунан чабышын, аламан чабышын байгесин берде жеке ишкерлер менен учурдан пайдаланып, ошо жеке ишкер Медер Кудукеевке да ыраазычылык билдирип кеткибиз келет. Ушу байге фондусунун чогуу федерациянын алкагында кубак жабууларын жана кунан, аламан чабыштын байгелерин көтөрүп берип атат. Ошо уюштуруучуларга терең ыраазычылык. Ошо кыргыздын эйр азаматтары бар. Ушундай улуттук оюндар унутулбайт, уланат, Кудай буйрса. Федерацияныкы. Былтыркы жылы ушундай чечим кылыптыр, жаңы федерация. Ушундай тайдын чемпионатын өткөзөбүз деп. Анан ары бериде ошондон кийин мага токтолсо керек, ушу баарынан улуу сайыпкер деп, анан ушуну өткөзөсүбүз дегенде. Анан ушу макул айланан, андай оюңар болсо, бул жерде жаңгысы мен атын чыгарыш эмес. Бул жерде кыргыз элиндеги жакшы чыкма аттардын, жолубузу жакшы тайлардын анын көрүш керек болду да. Аны ошондо уюштуруп атыр, жакшы Кудайга шүгүр. Алардын келечеги бар экен. Кээ бир чыккан тайлар тиги республикага чейин барып чабышып атат. Анан бүгүн да ошонун бири өтүп атат. Анан бул областтын деңгээлинде эмес, мен ойлоп калдым, республиканын деңгээлинде болса керек. Жаңы атам Токмоктон келди, тигил жактан Чүйдөн келди дешип атат. Анан бул жакшы самалык. Анан мунагу мен өзүм атты жакшы көргөн адаммын. Агадан ушуну колдойм мен дагы. Анан мунун баарын жаштар, мурунку учурда федерацияда отурган үчөөбүздүн федерациянын составында элек булар. Анан эми азыркы жаңы состав, улар жаңырып атат. Бул жакшы нерсе. Анан эми бүгүнкү күнү келип дагы бүгүн астыңкы чемпион тайды анын келечеги болсун деген ой менен иштеп атат балдар. Ошону биз дагы колдоп атабыз айланайын, ушул эле жумуш менен. Айланайын. Мындайда мына быйыл экинчи жыл келип отурам, мына Жанышбек экөөбүздүн Жанышбек акебиз да. Бизде менен бир 5 жаш улуу. Анан бул кыргыздар айтат го. Баягы тең менен тезек кабы менен деп коет. Жанышбек акемди биз кичүү болсак дагы бизди үкө катары ээрчитип жанына алып жүрөт.
мына Жакем окшогон аксакалдар көп таластачы. Бирок Жакемдей дөөлөтү чоң аксакал аз. Мына Жакемдин дөөлөтүн жерден билсек болот. Кыргыз Республикасы боюнча тай чабыштын байгесин сайып берип, ушигиштин атынан байга уюшулуп атат. Бул өзү бардык эле жерде боло турган нерсе эмес да. Эми Жакемдин бул эмгеги, адамгерчилиги, алдын ала бул турмушту алдын ала билгендиги болуп эсептелинет. Жакем өзү Советтер Союзунун убагында партиялык өкмөттүк кызматтарды көп иштеген. Адан ошол мезгилде эле ат кармап, ат чаап, мына элдин көңүлүн алып жүрген убак болгон да. Эми мына бүгүн ушундай ат чабыш болуп атат. Эми ат чабыш деген эми кыргыздын канына сиңген нерсе. Бул кыргыз кантип кыргыз боло алат? Кыргызда атка минген кишини кыргыздабайш керек. Атка минип ат аралап жүрген кишини кыргыздабайш. Азыркы кыргыздардын көбү ат жөнүндө айтсаң табышмак болуп калат аларгачы. Мына ошон үчүн биз кыргыз качан гана кыргыз болгонго алабыз. Качан мамлекеттүүлүк өтө күчөйт. Качан өзүбүз бутубузга турабыз. Ошондо мына баарыбыз ат жандуу болуп, бири-бирибизди сый урмат жерде. Мынакей жап-жаш жигит туруп атат, мынакей жаныбызда Ислам айланайын. Мен муну ушунчалык жакшы көрөм. Өзүм баламдай эле көрөм. Балам менен тең эле жигит. Эми мындай адамдардын баарына эле республика чоңгула бербейт да. Мындай толтура кишилер бар. Мен деген мыктылар бар. Мен болоюн деген. Бирок эл өзү тандап коюп алды. Бүт республикада эмелер, саяпкерлер өздөрү тандап, мына ушуну таласты алдына чыгарбай Талас областы кумш уюштуруп кой деп туруп апарып коюп алды. Азыр деле сонун болуп атат. Мына өткөндө көлдө өткүздү, Кызыл Атада өткүздү, башын өсүп жүрүп атат. Бир жөнөкөйлүк ишеди да, жөп жөнөкөй жигит. Бир тартынып да эметпейт. Өткөндө Кызыл Атада өсүп атат. Өзү президент ортого турбай, кыздардын баарын ортого туруп, шекесине туруп алып. Мен кемпирим жанында айттым, көрдүм кандай жигиттер. Мына биздин баланын адамгерчилигин карачы дедим. Ушундай жөп жөнөкөй болуп жүрүп атат. Эми айланайындар өмүрлүү болду. Анан Жаке ден соолук чың боло берсин. Мына өзүң айтып жүрөсүң, 80ге жакында чыгам, эмди 80 жылдыгыңды белгилейбиз. Ага чейин Жакемдин муну дыр берди тамашалары. Аны 80 жылдыгында чоңураак жыгабыз бу кишини. Ислам эсинде болсун айланайын. Ана саяпкерлерди сол келбей бирдемебизди көтөрө келип 80 жыл ана четте турбай, абдан чоңураак жыгабыз. Ал муну жана айтсам айтат, кекен айланайын, бул мен дыр бердим деп койду. Тим эле кемеге байге сыяктуу болуп атат да. Ана өмүрүң узун болсун Жаке. Байбичең менен аман болгон, байбичең жеңем отурат. Ислам Баян досум отурат бу жерде. Атактуу чоң саяпкерлердин бири Кыргызстандагы. Эми аман болойлу. Кудаң өтө кадырлуу адам. Кыргызда бир сөз бар го. Базарга барсаң бир киши, базарга барсаң 1000 киши, учураса бир киши деп коет. Мына Кийиливкага келгенде, же Аманбаев келгенде канча кишини көрсөм душун, бу кишини көргөндөй боло албайм мен. Ушуну көрсөм ыраазы болуп калам. Манас районуна барганда, мына Баянды көргөндө ыраазы болом. Ага башкасына ыраазы боло албайсың да. Муну ушундай да. Ошон үчүн аман болойлу, бактылуу болгайлы айланып тартып, биздин кичинекей эмгегибизди даңа салап элге чыгарып жиберели. Мына Жакемге окшогон адамдар көп болсун. Бу кишилер канчалык көп жасаса, ошончолук жакшы адамдар артынан ээрчи берет. Амин, жакшылык болсун, айланайын. Бул ат жашы Кунан. 3 жолу чабылган. Азырынча элестетек, тай кезинде чуркаган. Ошо эми бүгүн келдик суутуп. Өзүң багасыңбы? Жоо чабатамкы. Молодец. Да бул эмне өзгөчөлүктөр бар аттын атынан айтчы. Ат эми күлүк жакшы сууту келбей атыр. Ошо эми көрүп атык, Кудайдын бергени бар. Суuта буюрса. Ооба. Бул эмне ошондой? Кунан. Кунан, Кунан чабышка катышасың азыр, Ооба, Кунан байтал. Молодец. Атың ким эле? Эмир. Эмир, молодец. Ийгилик буюрса. Ооба. Талас облусунун мыкты Кунан 2024-жыл дейт. Карагачы. Жалаң мыктылар экен. Жыл жыйынтыгы Талас 2024-жыл дейт. Достор, мына мен азыр жанымда Усман аке турат. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруучулардын бири. Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, куш келипсиңер биздин айылыбызга. Биздин айыл чакан эле айыл. Талас областына караштуу Айтматов районунун Акжар айылы деп аталат өзү негизи. Эми бул чабыштын өзүнүн негизи максаты бул Таластын былтырдан башталды да булчу. Буга чейин деле баягы ат үстүндө жүргөнбүз.
Кудайга шүгүр, атабызды ат чаап жүргөн. Анан кийин былтыркы жылдан баштап ушу атабыздын атынан Жанышбек ата кубогун өткөзүп, биздин максатыбыз могу жерде жора жолдош ушу сайыпкердин достору менен биргеликте таластын баягы айгыргыч, өндүргүч айгырлар келип атат. Ушул бирок ушул биздин местный чистокровный бейлер менен кошулганда, аргындашканда кандай кулунда түшөт? Кайсы айгырдын потомствосу кандай көрсөткүч көрсөтөт деген ойдо максатта ушундай кылганбыз. Баштарына тебетей кийгизиңиздер. Импорт тайлар кошулбайт, только колтума дегенбиз да. Колтума тайлардын максатыбыз ошондой болчу. Анан былтыркы жылы уюштурдук. Баягы 80дей тай жазылып, этегинде бир 27 тай чабылган. Быйыл болсо баягы акылдашып эме кылдык. Эми Кыргызстан боюнча эле өткүзөлү. Кыргызстандан боюнча өткөрөлү десек, 135 тай катталган баягы каттоодо. Анан эми баягы белгилүү себептер менен не может блокка чейин ар кандай себептер менен келе албай, азыр 34 эле тай келди да, катталды. Бүгүнкү күнгө азыр 34 тай Кыргызстандын колтума чемпионаты деп койсок болот. Ошого катышат. Жанышбек ата кубогу деп атын атап койгонбуз. Атабыз тирүү. Азыр деле ошол кишинин урматына ушундай чоң маареке өткөрүп атабыз. Жакшы, эң сонун ийгиликтүү болсун буйрса. Кырсыктан тыш жакшы өтсүн дейли акебизге чоң рахматына уюштуруу тобун колго алып, бир республикалык деңгээлдеги бүгүнкү ушу ат чабышты уюштуруп аткан экен. Аке, ден соолук болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик. Асы Евро Жолдошалиев Мурат. Өтө бериңиз. Асранкулов Үсөн. Бул Үсөн акебиздин жаңгынан экен. Аты байгелүү болсо. Өңү тору Лорд Арабеска. Мураталиев Нурпаш дейт. Ат нээзи экен. Булли Талас. Өңү чалдар экен. Браслет. Арсенал деген карагер. Морган Барс тумалаз экен. Айталиев Баян. Туран деген кунан экен. Туран. Өңү тору атасы Айтумар экен. Зүрбеков Ариет. Маникер. 7 номер Маникер. Өңү тору Торгашка энеси Эркайым. Бул Усман экен өзүнүн кунаны. Өткөн келе байгеде ушу 1-орун делеген. Өңү күрөң Император. Аркбаев Марат. Бакаята Ташкудуктан экен. Ансулу. Карагер экен, Лорд экен атасы. Өңү кара Шаулин, Бакаята кара кыз. Көкшам. Атасы Көкшумкар, энеси Каролина. Айханыш Дайын Турсун 14-чү Апракалис Гулистан экен. Турсалиев Жеңишбек. Бул мыңгы айындагы жеңиш экен. Муну Токтогулда электро мотоцикл утуп келди. Канзавод айылында Шакинеке кунан экөө башма-баш кармашып 1-орун делишти. Жанкороев Куатбек Урмат дейт. Экен бул. Чек. Нахил деген кунанды айгырды билесиздер. Алсалар оштун прямой баласы. Бул Корня, өңү тору, атасы Император Алтын тору. Бул Жаныбек экебиздин кунаны экен. Бул өткөндө кунанга чабылып 5 келип, Аламанга чабылып 5 келген кунанды. Бир күндө 2 байга чабылган. Мамырбаев Зарылбек Рыскул саяпкери. Көкдөбөдөн. Айтумар өңү тору, атасы Торгашка. Жумузбеков Мухтаркул. Мырзалиев Мирхан. Амчи Элес
Өңү Карагер, Айтумар. Бул кунандар таластын лидер кунандарынын бири. Бул Эмлекенин кунаны. Сары. Аппаратура келпостары бар. Ким бар да бияқта? 4-чү 25-чи номерда Байбилек. 26-чы номер Аджадекстен экен бул Аджадын. Бул Аллах Таала атыңыздарга күч кубат берсин. Ийгилик болсун, кетип атат буйруза. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү таластын эли барыңыздарга жалпы салам. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман бололу, ден соолукта бололу. Бүгүн ушу Жанышбек чоң атабыздын наамынан бүгүн ушу байге уюштуруп атабыз. Ушу Талас областында Колтума тайларга. Бүгүн буюрса мынакей кунандар айдалып кетти. Ушу тайдын спонсорлору ушу биз Кыргызстан боюнча Колтума тайларды чакырганбыз бүгүн байгеге. Токмоктон келиптир, Токтогулдан келиптир. Жакшы азыр 32 тай атталды. Кудайым буйрса бүгүнкү чабыш жакшы өтсүн туугандар. Ушу барыңыздарга ден соолук, ушу саяпкерлерге баарына ийгилик каалайбыз. Ат чуркайт, бак чуркайт дейт. Багы чуркаганы жеңип кетсин. Ошо бүгүнкү тайыбыздын баш байгези ошо жалпы фондубуз 100 000 сом анан Ташкентке саяпкери, чабандези, ээзи чөөнө путевка. Баш байгебиз ушундай. Ушу 8 бала уюштурдук. Ушу Талас ичиндеги. Былтыр да уюштуруп Талас ичинде гана Колтума тайлар кылдык элек. Быйыл эми республика боюнча чакырдык баарын. Жакшы, эң сонун урматтуу кыргыз элим. Бизди баары эле тааныйт. Ошо досум жогоркуда айтып кеткендей, ушу Жанышбек ата кубогу деп 2 жылдан бери ушул эмени кубокту өткүзүп атырык. Быйыл Талас областы эмес, ушу жалпы Кыргызстан боюнча чакырдык эле Колтума тайларды. Мына азыр 36 тай болуптур общий. Тай да болот, Кунан да болот, Аламан да болот, алыскы областтардан келиптир. Ошо эми күчтүүбүз уту берсин, байгелүү боло берсин. Аман эсен чаап келишsin. Кыргыз эли ушул аман эсен ушул ден соолук болсо, бар кечилик болсо, тынччылык болсо, той боло берет да. Той боло берсин. Чемпионат тай чабыштын Аземинин ачылышына Акназар акебиздин Бузурманкул акебизге сөз берип койдук. Чоң атабыз. Assalamu alaikum жалпы жамаатка. Байыртадан кыраткан тамашасы, ат чабышы, улагы, өкөлүп таткан улагы тамашасын деп баарын тең өткүзүп жатабыз. Кудайга шүгүр. Азыркы коомго рахмат. Жакшы болуп кыратабыз баарыбыз. Утубузга туруп жакшылыкты тилейик айланайын. Мына мынтип пай берип атат Жаныш акебиз. Илгертен саяпкер болуп жүргөн киши жакшылыкка бүгүн жакшылыгын өткүзүп атат. Элден маталып атат. Жакшылык болсун. Күндү көрсөткөнүнө шүгүр. Жалпы эл журт бу бактылуулук эмне деген суроо бар. Бактылуулук байлыкта гана эмес, барга шүгүрлүк кылып кубанып турганыңда. А кубанганда кайсыл? Мына келемишчесинен жыйнай бербедик. Өзүңө да буйрубай калат деп. Мына ушундай элге, журтка жакшылыгын тийип, барга шүгүрлүк кылып, элге жакшылыкка чай берип, мына Жанышбектин мына атын чыгарып, элге бактылуулугу көтөрүлө берсин. Мындан кийин да жакшылык боло берсин. Ушундай ишти илгерилеткен жаштарыбыздан чыксын аксакал болуп, мына азыркы болуп аткан байгелер бактуу кандай дейт, багы чапсын, багы чапкандар алдыга жетсин, байгелүү болсун. Ошо тай чабуулу бир супсак болуп калбасын деп биздин федерациянын жетекчилери атайын балдарды уюштуруп, мына Медерге окшогон белдүү жигиттерибиз мына ат менен кунанга 50 000 сом сайып берип атат. 100 000 сом сайып берип атат. Анан тышкары деген Дулат деген областтын федерациянын жетекчиси 20 000, анан жанагы ат чабуудук кубок согу менен ошо эсептегенде 150 000 болот. Башкача айтканда бүгүнкү той 250 000 сомдук той болуп атат. Эми бул
сыймыктансак болот айланайындар. Балдар жетиле бергиле, өсө бергиле, келечек силердин колуңарда медер айланайын. Канчалык жакшылык кылсаңар элге, ошончолук баталасыңар. Ошончолук баталасыңар. Мынакей ислам сен айланайын, мынакей жалаң эле бердин федерацияны уюштуруп кеттиң эле, республика сени сыйлап коюп алды. Эч жерден калбай жүрүп атасың. Ушу сенин айланайын жакшы кишинин баласы деп ушу сен айтса болот да. Алтыным аман болгула. Ошо тилегиңерди Алла Таалам берсин. Алла Тааламдан эмне ойлосоңор ошонун баарын силер кабыл этсин. Анан бүгүнкү тоюбуз аманы жакшы өтсүн. Жанышбай акем ден соолукта болуңуз, өмүрүңүз узун болсун. Балдардын эмесинде астында бизге окшогон үзөңгүлөш жолдошторуңуз, досторуңуздун колтугунда жыргап жашап жүрө бериңиз. Ошо турган баарыңар эле өзүңдүн балдарыңызга илгердиңер. Силердин көңүлү менен көп жылдан бирге ат чабыштык. Бул жерде ат чапканда каршы душман эмес, атаандаштык менен чабышканбыз. Анан эми ошолуктан бергестери оны кен жагы, баян барыс, ушу келечекте кыргыздын аттары дагы анын акырында мына булдуртан бергесте федерациянын ою, алардын чечими менен бул тай чемпионатын өткөзөбүз деп калган. Мына быйыл экинчи жолу өткөзүп жатабыз. Анан ошондо туура келген окшойт. Ошол сайыпкерлердин аксакалы мен болгондон кийин ушуну сиздин атыңыздан кылалы дегенден кийин мен макулмун деген. Анан эми рахмат балдарга, федерациянын балдарынын барлыгына. Бул жаңы деген жаңы экен. Мурунку федерациянын мүчөлөрү бул ой жок эле бизде. Анан эми мына жакшы баштаптыңар. Эми Кудай кааласа ошол жерге келген баарыңардын байгеге ээ болгула. Бүгүн болот, эртең болот. Баарынан дагы силердин эл арасына келгениңер, ат менен келгениңер. Бул өзү чоң тарбия, элге жакшылык нерсе өзү. Муну менен биз параданды өзгөртөбүз, же жакшыны өсүрөбүз. Анан эми баяттан бергесте мунугу менин үзөңгү жолдошторум, жакшы көргөн адамдарым жакшы ойду айтты. Ошо силердин кабыл тилеңер, Алладан суранабыз ушундай болсо экен деп. Анан эми мен өзүм бүгүнкү айткан сөзүмдүн жыйынтыгында мунугу Өстөн деген мен теңтиш алагы жакшы адам эле адам. Мына ошонун баласы Медер сага чоң рахмат. Атамдын жаткан жери жайылып топурак торко болсун, ада жакшы адам болгон. Базарды уюштурган Киевде, абадан жакшы адам болуп айланайын. Эми сага дагы кааларыбыз келечекте ушу эл арасында бол. Мына бүгүнкү тебүүчүлүгүңө чоң рахмат. Ал эми сага дагы айткан исламыбызга рахмат айланайын. Сен тапканына. Анан эми ислам жөнүндө айтпай койсок болбойт. Мына биздин Талас областын алдыга сүрөп жаңы закондорду жакшы жөрөлгөнү баштаган үчүн муну республика алып кетти. Эгер жакшы деген жакшы да, эч убакта баягы көстү мончок жерди албайт дейт. Бул демек мунун бээринде бар. Мен жана да айтып кеттим, дагы айтып кетем, мунун чоң атасы менен бир аралашып калдым эле бир мезгилдерде. Абдан жакшы адам болчу. Атакеев деген. Анын мурункулардын баары абдан жактайын тарихини. Анан эми баарыңарга айланайын. Байгелі болгула, ден соолукта болгула, силерде де мындан кийин дагы көп жолу өтө берсин айланайын. Эми жылга чейин баарыбыз аман бололу эле анандар. Ал бүгүнкү тайга эмди курман болот. Ошону тапканда көрөлү. Баарыңарга рахмат бергениңерге. Урматтуу Жаншакенин тоюнун катышуучулары, эң биринчиден Жаншаке тоюңуз куттуу болсун. Сиздердин эмгегиңиздерди сыйлап, жалпы сайыпкерлердин эмгегин сыйлап келип отурабыз. Ата бабабыздан калган 1000 жылдар бою уланып келаткан улуттун оңгусу болгон бул сайыпкерчилик өнөрдү аркалап келесиздер. Бул деген оңой иш эмес. Буга бир өмүр арналып жатат. Ошол эмгегиңиздерди баалап отурабыз. Айтат эмеспи? Жылкынын баары бирдей, бирок арышы бөлөк. Жигиттин баары бирдей, бирок намысы бөлөк депчи. Ошол бир өзгөчө инсандарсыздар да бул сайыпкерлерчи. Анткени өмүрүн ушул ата бабадан калган улуу мураска арнап келгенчи. Анан экинчиден айтып кетүүчү нерсе мына Ислам экөөбүз бир айда чогуу-чоңойдук. Анан өтө сүйүнүчтүү нерсе, мен да абдан кубанып жатам. Анткени биздин инибиз баарыбыздын Таластын кулуну, кыргыз элинин кулуну, жалпы республика, федерацияны жетектеш бул бизге да сыймыкта. Ислам ишиңе ийгилик, ар дайым элиңдин, жериңдин керегине жарап жүрөр. Анан бүгүнкү
Барыңыздардын эмгегиңиздерди сыйлап, мен юбилейм атынан 100 000 сом байгени тапшырып коеюн. Рахмат, Алла разы болсын Медер мырзага. Биздин ат чабыш, Талас ат чабыш федерациясына спонсор болуп бергениңизге. Азыркы сөздү республиканын президенти Ислам. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы журт. Баарыңыздарды ушул күнү жакшы күнү, жакшы ат чабыш маанайда өткөрүшүнө тилектешмин. Ушул жерде төрүбүздө турган аксакалдар ден соолугуңуздар бекем болсун. Ар дайым биздин төрүбүздө отуруп, батаңыздарды берип, насаатыңыздарды айтып туруңуздар. Бүгүн ушу ат чабышка салым кошкон биздин ушу Талас область ат чабыш федерациясынын президенти Дулат инибизге ыраазычылык билдиргибиз келет. Ошонун катарында мынакей биздин Чотонов Медер акебизге ыраазычылык билдиргибиз келет. Бая бул ат чабыш баса белгилеп айтып кеткендей биздин улуттук мурас. Буну да биз колубуздан келишинче өнүктүрүп, кийинки урпактарыбызга өткүзүп бериш бул аманат. Ошол иштерди колдон келишинче уюштуруп, ушундай демилгелер менен, сунуштар менен кайрылганда биздин элдин саяпкерлердин үнүн угуп, сөзүн четке какпай колдоо көрсөткөн Жанышбек ата баш болуп, Медер акебиз төш болуп колдоп турат. Кыргызыбызда ушундай ат чабыштар көп болсун. Эзелтеден бир мисал ала турган болсок, Манас атабыз өлгөндө Жакып атасы жалпы журтту чогултуп, канча төрүстөн төйлөрдү сай башкай берген. Биз угуп келебиз, илгери той топур болгондо ат чабыш өткүзүп бата алган деп. Бул нерсе бир учур болот экен, кыйынчылык учур болот экен, бирок бул унутулгус нерселер экен. Андыктан акыркы жылдары өзүңүздөр баарыңыздар болгондой ат чабыш ушул биздин мамлекет абдан өнүгүп келатат, өсүп келатат. Ошого салым кошкон Жанышбек ата кубак уюштурулуп, бунун максаты өтө терең. Кол тума деп баса белгилегенибиз ушул эл ичинде асыл тукум жылкы чарбалары өнүгүп, селекция иштери кайра жанданып, эл журт аргандаштыруу иштерин улантканга чоң эшик ачылып атат. Ушундай ат чабыштарыбыз ошо аймактарда, райондордо, областтарда көп өтсүн. Анын натыйжасы чоң республикалык байгелерде көрүнөт. Ал эми республикалык байгени ийгилик жараткан аттар Кудай буйрса биздин Кыргыздын намысын дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп атат. Ошол жерден коргойт. Биздин Кыргыздын улуттук ат чабыш оюндары өнүксүн. Мына дүйнөлүк аренага чоң чабыштарга чыгып Кыргыздын желбиреги желбиресин. Бул ат чабыш биздин Кыргыздын канында бар, рухунда бар, духунда бар. Бүгүнкү ат чапкан акелер, саяпкерлер баарыңыздар аттарыңыздар байгеден бөлүсүн. Балдарыбыз жыгылбасын, аттар мүдүрүлбөсүн, ийгиликтүү болсун. Баарыңыздарды байраңыздар менен. Урматтуу агайын журт. 10 000 деп коелчу. Алдардан улуу эчтеке жок. Бардык мына бүгүнкү жашоо тиричиликтин баары, ат чабыштын баары Алданын амири менен болуп атат. Алда өзүбүздү колдоп жүрсүн. Ат чапканда балдар аман болсун. Байге саган аксакалдыруу жана жаш жигиттин өмүрлөрү узун болуп, Алдада менен тилес Алдам өзү канаттандырсын. Алдам өзү берсин. Бүгүн күлүктөрдүн күлүгү чыксын. Күлүктөрдүн күлүгү чыгып, бай калгандар сүйүнүп кетсин. Байга улбагандар күйүнбөй, күлүк болом деген тилекпей күйүн аман сен жесин деген тилек айттым. Баарыбыз аман болойлу. Мунун арыда Кыргыз элибиздин түпкүрүгү бекем болуп, мамлекетибиз бекем болуп, анын ичинде Талас элинин ичинде мына Акжар айылынын тургундары аман болгула, бактылуу болойлу, дайыма жакшылыкка жолун жүрөйүн. Амин, Аллаху акбар. Он birinci nomor geldi. Alçımaydık'a geldi. İkinci. Ortalık'a geldi. Canlık'a geldi. Üçüncü Cemşir Vatanı. İsmail'e geldi. Dördüncü geldi ortamız. Geldi. Beşinci. Şakir'e geldi. 13. 15. 13. 22. 18. geldi. 27. Bak 8. Kimdi gel oğlum? Atiyeleri. Buna koyup. Çavatlar çıktı mı? Araman.
Uyaqa chiqqlar, uyga qayra cho'tib qo'yasiz. Kelinglar yigitlar. Uyaqa chiqqlar. Yo'q, chapqa chiqsalar kelinglar. Kelinglar, alamanlar chiqqlar. Vaqt talbag'lar, jamur javob berib turmasin, kelinglar. Jay bastırıyor çappa. Buyurun. Buyurun. Altıncı numaralı Cayma. Benim maytapken atası Cayma. Önü cerde Federal. Böyle çok 7 numara çok çiğleri gene. 7 numara çok pek çıkar. Ayvara. Niyetuna. Çoğay ayıncı. Çoğay adet tapasın. Bu kulüpte bilirsiniz. Her daim birinci, ikinci, üçüncü ayına gidiyor. Kulüplerin biri. Ayıncı. Koçam. Koçam oraya kaptanı. 13. olur kaptan. 13. Emir az жаңы эле кунан чаап келди. Эмир молодец. Кырсыктан тыш кулубай аман эсен келди. Эмир давай сүйлөп берип коем бизге. Кандай болду? Жакшы эле болдубу? Жакшы болду. Канчанчы келдиң? Билешпей алдым, 8 жети окуп алдым. Коркпойсуңбу? Негизи керек го жананчанын арасынан чабып чыгыштыр я. Ар кандай болот да. Буйругу бар. Кудайым өзү колдойт. Жок, мен эле коркуу сезим болобу? Коркуу сезим болот, баратканда коркуу сезим болот. Аны кой бергенден кийин аттын дүрсүнүн биле алгандан кийин коркпой эле калат. Кулап калгандар да болобу? Болот көзлөр. Жакшы башкара албай калгандар болот да. Достор, ийгилик болсун. Биринчи жолу көп болуп атам мындай иш-чарага бир. Жогорку деңгээлдеги иш-чара экен. Бул жерде мисалы кимдин аты, анын атасы кандай, ушулардын баарын сүрүштүрүп айтор бир өзгөчө эмоциялар болот экен да. Мама биринчи келе атат ошо. Ей, Валер. Жакшы достор, кимдин аты биринчи келсе ошону куттуктайбыз, ийгилик болсун. Сон болду. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн абдан жакшы күн болуп атат. Майрам болуп атат Талас өрөөнүндө. Көптөн күткөн Жанышбек ата кубогу, тай чемпионаты болуп атат. Жети областан келди. Колтуума тайлар Талас областы боюнча. Талас областы жети областынын тайлары келип атат. Бардык тайлар 31 тай катталды. Кудай буйруса, бул былтырдан баштап, былтыр башталган бул кубок. Былтыр только колтумалар Таластын эле тайлары чабылган. Анан быйыл жети областын баарын чакырып, ушу чоң чабыш өткүзүп атабыз. Байге фондубуз болсо 250 миң сом. Еще тайларга 100 миң сом. Биринчи келгенге, тренерине, жакейге, мемеге, Ташкентке саякат кылып келгенге. Кудай буйруса, мына азыр көрүп атасыңар, 31 тай катталган. Бүт өрөөнөн келди, мына азыр чыгат. Биринчи кунандар бүттү, аламан бүттү. Эми азыр
тай чабышты баштаган турабыз Кудай буюрса. Же Кудай таалам жер казыгынан сактасын, күчтүү утsun. Күчтүү утsun. Же Кудайым ар бир жамандыктан Кудайым сактасын. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибиз токчулук, молчулук болсун, жамандык алыс болсун. Кыргыз элибизде той боло берсин. Азыр тай жарыш башталайын деп атат туугандар. Бул жакта калыстар тоон тандап атат. Бул жер сөзсүз карайт экен, тиштерин карайт экен, башка кошулуп кетпеген жокпу деп бүт көзөмөлдөп калыстар тобу ар бирин жазып ушундай сындан өткөрөт экен. Жалпы 30тан ашык тайдын ортосунда жарыш болот экен азыр. Кырсыктан тыш жакшы өтсүн дейли, буюрса ийгилик. Бул жерде ушу 100 000 сомдон ашык байге ушу тай үчүн Ташкент шаарына ушу 2 кишилик путевка дейт. Бул жерде уюштуруучулар ушуну айтып атат. Мыктынын мыктысы мынакей Талас 2024 жыл жыйынтыгында ушу баш байгени алган окшойт, 16-номер. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар экен. Үстүндөгү балдар да мыкты экен. Көздөрүнөн жалын чыгып туруп, мен биринчи орунду алам дешип атат ар бири. Ийгилик каалайбыз. Бүгүн Айтматов районунун Акжар айылында мына ушундай иш-чара болуп атат. Ат чабыш федерациясы тарабынан уюштурулуп, Жанышбек ата кубогу болуп атат. Бул жакта жаңы эле кунан чабыш, аламан байге жыйынтыкталып, азыр акыркы бөлүктөрүнө келдик. Тай чабыш болот, андан кийин ушу жыйынтыктоо сыйлоо иш-чарасы болот. Жалпы жеңишке жеткен ошол чабандестерди куттуктайбыз. Бул жакта эл дагы көп туугандар, бүт ат сүйүүчүлөрү ушул Акжар айылына чогулуп бүгүн ушундай бир жогорку деңгээлде иш-чара болуп атат. Жаанга карабай баардык көрөрмандар ушул жерде бүгүн. Haydi öyle, get öyle. Sen yaptır koy biraz, hadi. Tamam, bir istay get, 30 gelin. Var kattan o. İki o gitti. Tamam, 3 o gitti. 4 o gitti. 6 o gitti. 7 o. 8. 9, 10, 11, 12, 13. Kokkay menen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Сыгак Болотбек деген жигиттер келип ушул жерге келип Instagram баракчасына келип каттаныңыздар, YouTube'га каттаныңыздар. Мына биздин областтын мыкты чыгар тайларын, мыкты саяпкерлерин чыгарып, бул жерде дагы жакшы нерсе уланып атат. Ошого да келип каттаныңыздар. Ушул жерге келип ат чапкандар, ошого каттанып койсоңуздар, өзүңүздөр келип көрүп отурасыздар. Көрүп ушул жерден жакшы Макем красавчик экен, короче. Жакшы күлүктөрдөн алыңыздар, таза кандуу күлүктөрдөн. Жакшы реклама кылып берет экен. Бул жердеги иш-чаранын бири катар алып барып атат кыскасы экебиз. Кандай айырмасы болот мисалы? Мен өзүм багы сайыпкердин баласы болгондуктан эми ачам дегендерим айта кетейин. Күлүктүн кандай нерселери болот? Күлүктүн мисалы тишаловес менен айырмасы менен тишаловес менен мындай таза кандуу күлүктүн айырмасы аспан менен жер. Кыргыздар менен Аттын айырмасы аспан менен жерде. Мына күлүктөр келатат. Урматтуу күлүктөр. İkinci 11, üçüncü, dördüncü, 18, beşinci, 7, 8, 17, 17 kaldı bitti. 11, 22, 18.
Bekir. Kemal. Canibek. Böyle sebepler Canibek. Canibek o kanıyor çok. Tuzakta. Yavuz var, Kuva var degende. 22.500. Onun için 11. Бүгүнкү Жанышбек ата кубогунда 1-орунда келген дегенде. Аты Шахризад экен. Жабы атат. Özbekistan'a. Federasyonun altından 2 kişilik Gel.